Азыр биз мындай мисал чыгарып көрөлү. Кесиндинин бир учу аркылуу тегиздик жүргүзүлгөн. Ушул кесиндинин экинчи учунан жана каалаган жеринен алынган Б чекити аркылуу параллель сызыктар жүргүзүлгөн. Тегиздикти кесип өткөнгө чейин параллель сызыктар жүргүзүлгөн. Эгерде М N 15ке барабар болсо дейт, О N'дин М Ага болгон катышы О M'дин М Ага болгон катышы 2 катышкан 3 катышындай катышса, анда А бул кесиндисинин узундугун тапкыла дейт. Анда бул жерден өзүбүз көрүп турабыз, эки үчбурчтукту биринчиси О чоң үчбурчтук, А Б үчбурчтугу турат. Анан кичирээк болгон бир үчбурчтук турат, О М N үчбурчтугу турат. Бул жерде маселенин шартында мындай деп айтылып атат. М чекити жана А учу аркылуу параллель сызыктар жүргүзүлгөн деп. Анда М N кесиндиси параллель экен А Б кесиндисине. Эгерде үчбурчтуктун мына бирки А Б чоң үчбурчтуктун негизи деп карасак, анда М'ди мындай айтсак болот экен. Үчбурчтуктун негизине параллель кесинди менен кестик деп. Анда эгерде үчбурчтуктун негизине параллель болгон кесинди менен кессек, мурдагы үчбурчтукка окшош болгон үчбурчтук пайда болот деген теорема далилденген. Андагы мурдагы үчбурчтугубуз О А Б кийинки үчбурчтугубуз пайда болгон кичинекей үчбурчтук О М N үчбурчтугуна окшош болот экен. Ал эми булар окшош болсо, жактары пропорциялаш болот. Анда пропорция түзөлөт. Пропорция же кичине үчбурчтуктан баштасак болот, же чоң үчбурчтуктан баштасак болот. Кайсынан баштаганыбыз биз үчүн баары бир. Анда келгиле мындай кичине чоң үчбурчтуктан баштайлы. Чоң үчбурчтуктун А Б жагы кичине үчбурчтуктун М N жагына катышат. Барабар чоң үчбурчтуктун О А жагы кичинекей үчбурчтуктун О М жагына катышат. Так, үчүнчү катышты жазбай эле коелук, себеби пропорция үчүн эки катыштын болушу жетиштүү. Анда ордуна коюп көрөлүк, эмне болот экен. А Б кесиндиси белгисиз болуп атат. Мына А Б'нын узундугун издеп жатабыз, ошон үчүн өзүн эле жазалы. М N дейт. М N 15ке барабар экен. Анда М N'дин ордуна 15ти коебуз. Барабар О А дейт. О А кесиндисин карап көрөлү. Бул эмне болгон кесинди? Бул О М кесиндиси менен М А кесиндисинин суммасына барабар болгон кесинди экен. Белгиге бөлүнөт экен О М'ге. Анда биринчи катыштын өзүн жазалы. 15 барабар мына бирки бөлчөктүү болсо же болбосо катышты болсо, О М'ди О М'ге катыштырсак 1 болот. Барабар М Аны О М'ге катыштырат экенбиз. Эмесе эми ордуна коюп көрөлү. Анда эмнени чыгат экен? А Б бөлүнгө катышкан 15 барабар 1 плюс М Анын О М'ге болгон катышы дейт. Берилишти карасак, биздики тескерисинче О М'дин М Ага болгон катышы болду. Эгерде О М М Ага 2 катышкан 3 катышындай катышса, биздин катышта М Анын Ого болгон катышы болуп калды. Анда ал 3-түн 2ге болгон катышындай катышып калат. Ошентип анда мындан эмне келип чыгат? А Б'нын 15ке болгон катышы барабар, бул жагын болсо кошуп алалык, 1ге 2ден 3тү кошкондо 2ден 5 болот, өзүңөр көрүп турасыңар. Ошентип биз пропорция алдык. Пропорцияны кайчылаш көбөйтөбүз, мындай, анан мындай көбөйтөбүз. Анда 2А Б барабар 15ти 5ке көбөйтсөк 75 болот. Ошентип биз издеп аткан А Б кесиндисинин узундугу табылды. Ал 75 бөлүнгөн 2 болот дагы. 75ти 2ге бөлөбүз. 75ти 2ге бөлсөк, А Б кесиндибиз барабар болот экен 37,5. Мурдадан эле айтып атасыз, эсеп чыгарып атканда бирдик жазылбайт. Эми бул жооп катары жазылып аткандан бирдикти жазып койсок болот, сантиметр деп. Ушул эле чиймени пайдаланып, жашоодогу бир жакшы эсепти чыгарып алсак болот экен.
экинчи эсепти карап көрөлү. Экинчи эсепте мындай дейт. Экинчи эсепти карап көрсөк, мынакей муну номер экинчи эсеп деп коеюн. Номер экинчи эсеп деп коеюн. Мына берекил А, Б көп кабаттуу үй деп карайлы. Көп кабаттуу үйдүн көлөкөсүнүн узундугу 14 метр болсо, ушул эле убакытта жерге перпендикуляр сайылган 2 метрлик мамынын көлөкөсүнүн узундугу 1 метр болсо дейт могу жерде, анда көп кабаттуу үйдүн бийиктигин тапкыла дейт. Мына жерден чиймени карап туруп бир ойго келсек болот экен. Мына береки көп кабаттуу үй деп коелу. Анда анын көлөкөсү могул болуп атат. А бул 2 метрлик мамынын көлөкөсү ОН болуп атат. Эгерде 2 метрлик мамынын көлөкөсү 1 метр болсо, жөн эле мындай болжомолдоп көрөлү. Анда бул көлөкөсү 14 метр болгон көп кабаттуу үй канча метр болот экен? Эгерде божомолдоп көрсөк болот экен. Көлөкөсү мына береки мамынын өзүнөн 2 эсе аз болду. Анда мына береки эгерде анда мамынын өзү көлөкөсүнөн 2 эсе узун болуп атса, көп кабаттуу үйдү деле жөн эле божомолдоп көрөлү. Мына көлөкөсүнөн 2 эсе узун болуп калса, момундай болушу мүмкүнбү деп, могу жерге жөн эле жазып коелук мындай деп. А, Б көп кабаттуу үй, анын көлөкөсү 14 метр болуп атканда өзү 28 болушу мүмкүнбү деп божомолдоп көрөлүк дагы, эми математикалык жактан чыгарып көрөлү бул кандай болот экен деп. Дагы эле көрүп турабыз. Жанагындай эле болуп турат. Кайра жазбайлы эметти жазып көрөлү, кайрада эске сакташ үчүн. Мына бир жерден О, М, Н үч бурчтугу эмне үчүн окшош экендигин жана айттык. Үч бурчтук О, А, Б үч бурчтугуна. Мына үч бурчтук. Анда жанакыдай эле пропорция кайра түзүлөт. Бирок азыр бизге көп кабаттуу үйдүн бийиктиги керек болуп аткандыктан мына берекил А, Б жана М кесиндиси аркылуу түзсөк болот экен. Анда дагы эле чоң үч бурчтуктан баштасак, анда анын А, Б жагы кичинекей үч бурчтуктун М, Н жагына катышат. Барабар алардын көлөкөсү жөнүндө сөз болуп аткандыктан чоң үч бурчтуктун О, М жагы, кичинекей үч бурчтуктун чоң үч бурчтуктун О, Б жагы кесип коелу, могу жер Б. О, Б жагы кичинекей үч бурчтуктун О, Н жагына катышат экен. Ордуна коелук, эмне чыгат экен? А, буну тап узундугун издеп атабыз, өзүн жазабыз. М, Н мына могу жерде 2 деп турат. Ордуна 2-ни коебуз. Барабар О, Б 14 метр мына могу жерде турат. 14 метр болуп турат. О, Н 1 метр болуп калды. Бизде пропорция дароо түзүлүп калды. Анда дагы эле кайчылаш көбөйтөбүз. А, Бны 1ге көбөйтсөк А, Б болот. Барабар 2-ни 14-кө көбөйтсөк 28 метр болот. Жана могу жерден жөн эле бир божомолду айтылдым эле. Эгерде көлөкөсү мына жерде мамынын көлөкөсү мамыныкынан 2 эсе кичине болуп атат. Же тескерисинче, мамынын өзү көлөкөнүкүнөн 2 эсе узун болуп атканда, анда мына береки көп кабаттуу имарат жөнүндө болуп аткан 2 эсе болуп жүрбөсүн десек, чындыгында 2 эсе эле болду. Муну чыгарбай туруп деле айтсак болмок. Себеби окшош фигуралардын жактары пропорциялаш болуп аткандан кийин, тигинин бир жагы экинчи жагынан 2 эсе узун болуп аткандан кийин, мунуку да 2 эсе болуш керек болчу. Ошентип жообу эми бирдигин кошо жазалы 28 метр болот экен.